Железо, темир аялдын организмине эмне үчүн железо керек болот? Железонун дефицити эмнеге алып келет? Жана именно ушул витаминди ичкениңиздерде тамак аш менен кошо ушул витаминди ичкениңиздерде сиздин ден соолугуңузга кандай пайдасы келет? Ушул боюнча айтып берейин. Эң биринчиден, аял кишинин ден соолугуна железо именно беременность үчүн да, боюнда бар учурунда аябай керек болот. Себеби дегенде өзүнө жана баланын дем алышына, ошол балага кислород аба жетишине железонун аябай ролу чоң. Себеби дегенде эгерде эненин канында железо жетпесе, эненин организминде анемия болсо, демек кичинекей ичиндеги балага дагы дем жетпейт да. Эң биринчиден ушул. Ошодон улам аямдын ичинде кан тамырларында, негизи канында ушу гемоглобин иштете турган нерсе бул железо. Ошондуктан железону толуктайбыз. Экинчиден, айымдарга күчтүү ден соолук керек, иммунитет керек. Боюнда болгондобу, эмизип аткан учурундабы негизи эле ар бир жугуштуу ооруларды өзүнө жуктуруп албаш үчүн иммунитетти бекемдеш керек. И ошол иммунитеттин клеткаларын ошол сырткы ооруларга туруштук бере турган антитела деп коет. Ошол антителаларды иштетип чыгуу үчүн железо керек болот. Именно биздин каныбыздагы железо ушул антителаларды иштетип чыгып, биздин иммунитетибизди күчтөйт. Экинчиден, энергообмен. Энергообменде дагы биздин жеп аткан тамак ашта дагы именно ошол тамак аштан эт жейбизби, эмне тамак жейбиз, ошодон энергия алып, биз кайра ошол чарчаңкы абалга калтырбай, кайра бизге энергия, күч берип, туруп жумуштарды жасаганга, туруп дагы бир нерсе кылганга, зарядка кылганга, көчөгө барып негизи жашаганга энергия керек болгон үчүн бизде железо именно ошол энергияны бизге тамак ашыбыздан алып, бизге энергия кылып чыгарып берүүчү железо. Эгерде биздин денебизде железо жетпесе, биз ошол алган тамагыбыздан энергия албай, кайра чарчап, уйкубуз келип, жаткыбыз келип шалдырай беребиз. Бул энергия. Андан сырткары, железо бизге өзүбүздүн тиштерибизге, чачтарыбызга, общий кожабыздын жакшылыгына жардам берет. Күчтүү, сулуу, катуу, тиштерибизди катуу, жакшынакай, тырмактарыбызды катуу кылганга, чачтарыбызды түшпөшүнө, ушунун баарына железо жардам берет. Анемиянын себебинен бизде ушундай полностью дефицит болуп, ошо тырмактарыбыз сынып, тиштерибиз түшүп, шалдырап, чачтарыбыз түшүп, ушундай абалга келип калабыз да. Бул дефицитный состояние болгон үчүн. Андан сырткары, биз айызыбыз келгенде, менструациябыз келгенде, месячныйыбыз келгенде, особенно эгерде айымдын менструациясы аябай көп келе турган болсо, анда ошол учурда биздин кан көп кетет жана железобуз азая түшөт да. Байкайсыздарбы, ошо месячныйдан кийин биз бозоруп калабыз. Бетибиз агарып калат да, каныбыз кадимкидей азайып калат. Ошол моментте бизде железо азайып кеткен болот да. Ошондуктан биз улам анализ тапшырып, железо канча азайып кеттиби, көбөйүп кеттиби дегендин ордуна биз ушу тамак ашыбыз менен кошо ушул витаминди курс менен ичип коюшубуз керек болот. Ошондо дайыма биздин железобуз, анемия болбойбуз, биздин гемоглобинибиз жакшы абалда болот. Себеби дегенде биздин ар бир ички органдарыбыз дем алууга зарыл да. Кислород керек болот. Ар бир жүрөгүбүзгө кислород керек, мээбизге кислород керек, ар бир боорубузга кислород керек, бүт нерсебизге кислород керек. И ошол кислородду ар бир органыбызга жеткирүүчү бул гемоглобин да. Ошондуктан гемоглобиндин нормалдуу жерде болушу бизге аябай зарыл жана керек. Дефицит именно ошо железонун жетишпестиги эмнеден улам билинет? Биз чарчаңкы абалда жүрсөк, бул тоже железо дефицит. Чарчаңкы абал, частые простуды, дайыма эле бат эле ооруп кала беребиз. Жана биздин бозоргон кебетебиз да, агарып кеткендегибиз, бунун баары железонун жетишпестиги. Уйкубуз келе берет, тез чарчайбыз, тамак ичтикпи болду, чарчап отуруп калабыз. Даже чоң уборка кыла албай калган учурлар болот да. Мурун
генеральный уборканы эртең менен баштап түшкө чейин как положено кылып туруп эс алып пух деп отуруп калган дагы болот. А эгерде сен анемия болсо, сен орто жолдо уже чарчап, генеральный уборканы до конца жасап бүтө албай, мурункудай күчтүү, энергичная болбой калсаң, демек сенде анемия бар. Баарыңыздарга рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Каналга подписка кылганды унутпаңыздар жана лайк басып, комментарий жазып коюңуздар.